Бүгүн кардын калың түшкөнүнө байланыштуу 26-сынан 27-сине караган түнү Бишкек Ош жолундагы Алабел, Төө Ашу, Өтмөк жер тилкелерине 4 жолу кар көчкү түшкөнүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун адиси Азамат Мамбетов билдирди. Ал мындан сырткары ушул эле Бишкек Ош унаа жолунда ташкылоо болгонун белгилеп, бактыга жараша кырсыкка кабылгандар жок экенин айтты. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги адамдардын өмүрүнө коркунуч жаратпоо үчүн бүгүн кечке чейин унааларга убактылуу чектөө киргизишкен. Азамат Мамбетов кыргызстандык жарандарга эгерде зарылчылык болбосо, Бишкек Ош унаа жолу менен каттабай турууну сунуштады. Жолго чыгаар алдында керектүү маалымат алуу үчүн 112 бирдиктүү номуруна чалуу керектигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун адиси Азамат Мамбетов эскертти. Кыргызгидрометтин берген маалыматы боюнча ошо түшкө чейин бул республикабыздын түндүгүндө жанакында болгон кар жайт. Андан сырткары ошо бүгүн 27-синен 28 түнү баягы бардык республиканын бардык аймактарында күн ачылып атат. Ошонун негизинен баягы алдын алуу максатында дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыр жанакы кар көчкү түшүү ошол мындай кандайдыр бир жогорку деңгээлде коркунучтуу болуп турат. Ошонун негизинен баягы аттыруу иш-чараларын, ошол менен баягы искусственный түрдө ошо кар көчкүлөрүн түшүрүү иш-чараларын бүгүнкү күндө жүргүзөбүз да. Кыргыз Республикасынын аймагында 2017-жылдын 9 айында 318 табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар катталган. Мындай өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен 119 киши каза тапкан. Маалыматка ылайык материалдык чыгым 897 миллион сомго жакын каражатты түзгөн. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.